Bir hadis, bir okuya. Maide Suresi'nin 90-91 ayetlerinde Allah Teala bizge kayırlı ayet adat. Astagfirullah, ey mu'minlar, arak, kumar, sıyını için ornatılgan taşlar, yana canın oğu menen tölge tatu şeytanın ıplaşları, andan saktangıla. Mümkün kutularsınlar. Neden kutular? Tozoktan kutularsınlar da. Çındığında şeytan arakta, kumarda, al şeytan ortoңорго от жагып, кас кылып, Аллахты эстен зикир кылуудан жана намаздан тосууну каалайт. Тыйыларсыңар. Болор эми дейт да. Демек, ошол арак, кумар, сыйын үчүн курган таштар, tölgö açуу, bu şeytanın ıplaş eкен да, ıplas. Bundan saklanış gerek. Bunu şu hayatta saktangıla degende tafsirde aytışat da. İçpegile degende janda жүрөрсөң болот эле дейт да. Сактангыла дегенде жанына да барбаш керек экен да. Арак ичкендин жанына да барбаш керек экен. Арак ичкендер менен отурбаш керек экен. Арак ушундай шайтан ошол себептен ортоңорго от жагат дейт да. От жакканы ошо да. Арак ичкендерди көрөсүңөр да. Арак ичкенден баягы эски дерттери ичиндеги өлүп калган кеселдер бүт чыгат да. Сен баягында минткенсиң, тигинде минткенсиң, билесиңби деп туруп, ортодо уруш чыгат, жаңжал чыгат. Бул бүт арак бетти сыйрып коет да, уятты кетирип коет, билесиңби? Арак ичкен адамда уят кетет да. Арак ичкен адамдан жинди качат эмес да. Мастан жинди качып кутулуптур деген сөз бар, уккансыңарбы? Бул арак ушундай нерсе да. Ортого душманды сала турган нерсе. Аллах Таала Кур'анда айтат деп, тыйыласыңар эми, болгондур эми деп айтат да. Бул эми бу жерде мешитте отурган адамдар бизге тиешеси жок деп ойлойбуз да. Бирок көчөдө канча бир туугандарыбыз муну жөнөкөй суу ичкенден ичип жүрөт да, ушунда арам ичтичи. Ошону айтып туруш керек. Бул арам деп. Эми пайгамбар хадисинде айтат. Пайгамбар салам айтты, ичимдик маселесинде 10 адамды карышка калтырган дейт. Ошо арактын айынан 10 адам карышталган экен. Биринчи кыйнаган, ал үчүн кыйналган, ичкен, ташыган, ал үчүн ташылган, ичирген, саткан, акчасын жеген, сатып алган, жана ал үчүн сатылып алынган. Ошондой 10 түрлүү адам бир арак үчүн карышталат экен да. 10. Мындай айтканда, ошо аракты чыгарган, сатып алган, сатып ичкен, жанында отурган, алып берген, пулун жеген, ошол 10 түрлүү адам арактын айынан карышка калат экен да. Аракты өзү айткан экен. Бул күнөөлөрдүн энеси деп айткан экен да. Эмне болуптур дейт го. Бул эң күнөөнүн башаты ушул арактан болот экен. Баардык күнөө ушул алып барат экен. Ошо арак түшкөндө сахабалар кандай болгон десе, арак түшкөнгө чейин сахабаларда арак ичилчү экен да. Арак арам болгонго чейин. Анас ибн Малик разияллаху анху мындай дейт. Ичимдикти арам кылган күнү мен Абу Талханын үйүндө шарап куюп жаткам дейт. Алардын ошол күнкү шарабы бышелек курма жана курманын шарабы болчу. Ошол малда бирөө айгай сала баштады. Абу Талха чыгып карачы деп айтты. Эшикке чыксам эле бир киши кабарыңар болсун, шарап арам кылынды деп жарыялап жаттыр. Дароо шараптар Мединанын көчөлөрүндө суудай болуп төгүлдү. Абу Талха мага чык да шараптарды төк деди. Мен төгүп жатканымда кээ бир адамдар Ухуд согушунда баланчалар шарап ичкен боюнча өлүшкөн, булар эмне болушат дешти. Ошондо Абу Талха мына бул аятты түшүрүлгөн. Иман келтирип, жакшы иштер жасагандар, күнөөдөн сак болуп, андан соң чынчыл жана таква болса, мурунку жегендери күнөө эмес деген аят түштү дейт да. Мурунку багы исламга чейинки ичкендерге тоо кыласыңар, бу жерде бир тазаң жок болсо керек. Ошо мурунку ичкендерге тоо кыласыңар. Бияна жакындабайсыңар. Досум эле, көңүлүм жакын эле деп бир столго отурбайсыңар. Ара ушундай нерсе.
Mısa. İçağlı okuandarkı çata kalardı. Bolboydu da alar. Hiç bolboydu. İçken adamды koyup 40 günge çeyin duası kabul bolboydu deydi go. Эми ич алып келип калгандар бар. Бир жолкусуна майлы дейт да, майлы мен көчөдөн ошондо жол издеп, оңолуп калам деп келиши мүмкүн дейт да. Бирөөтүр адат кылып албаш керек дейт да. Ич болсо боло берет экен деп. Бир эки жолкусуна майлы мадам болуп кетер деп жол берет экенсиң да. Ар жака башын уруп, аяк уруп, ушу молдолорго барсак, таксыларга барсак, ушуну таштап коем деп үмүт кылып келгенде бир жолу шанс берет экенбиз да. Эми өзүнүн оңолугуча. Pastaneye gelgenlerde koldan armalap жетелеп чыгарып коюш керек. Эркелесең эркеле, бирок калтаңда депчи. Ошондой. Мечитке ичпей кеш керек. Ошондой сахабалар эми булардын ыйман толкуган, аяк түшкөн алмалышкан да. Бизге анан деп беребиз да, мусулманчылык аста секинден өтүп алганбыз. Жолук жөнүндө аяк түшкөндөчү, көчөдө кетип аткан бир мусулман кайсы бир аялды айтат, көчөдө кымтын отуруп калды дейт. Эмне болсо жолуктап келгиле деп айтты дейт да. Арам дегенде булар оозундагысын төккөн экен, колундасын төккөн экен. Сестерде бочакта булар ошондон төккөн экен да. Медине арак чытан турган экен, кан эмне төгүлгөндөчү. Ошондой. Көп айтып берет, аракта деле шифа бар дейт да. Пайгамбар айткан, арак шифа эмес, дарт деген да. Ошон үчүн аракта эч кандай шифа жок. Алла Таала коомубузду сактасын. Өзүбүздү сактасын да, эч ким өзүгө кепилдик бербейт да, урулгөн деп. Ошо деген урулгөндөр көрөт алды да. Кудай Таалам сактасын, арактан сактасын, коомубузду сактасын, баарыбыз туура жолго баштасын. Аллах.